Bilesizби, tarixta kээ бир doorular бар. Аларды бир эле сөз менен сүрөттөп берүү кыйын. Элестетип көрсөңүз, бир жагынан алып караганда асман тиреген, чындап эле зор гидроэлектростанциялар курулуп жатат. Бул процесстин чыныгы символу. Ал эми экинчи жагынан ошол эле өлкөдө жөнөкөй эле картошканын түшүмүндө талаптагыдай жыйнап алуу мүмкүн болбой жатат. Мына ушундай таң калыштуу, карама-каршылыктуу чындыкта Кыргыз СССР дээрлик 20 жыл жашаган. 1965 жылдан 1985 жылга чейин. Анда келгиле, ушул көрүнүш кантип пайда болгонун түшүнүп көрөлү. Бул жерде биринчи карама-каршылык түз эле аталышынан көрүнүп турат. Расмий түрдө партиялык документтерде бул мезгилди сыймыктануу менен өнүккөн социализм доору деп аташкан. Угулушу кооз, туурабы? Бирок эл арасында кийинчерээк тарыхчылардын эмгектеринде таптакыр башкача аталыш бекемделип калган. Токтоп калуу доору. Дал ушул эки аталыштын өзүндө эле бул өзгөчө мезгилдин бүт маңызы камтылып турат. Бул кантип мүмкүн болду экен? Кантип бүтүндөй бир өлкө бир жагынан өнүккөн, экинчи жагынан токтоп калган абалда жашай алат? Муну түшүнүү үчүн биз ошол зор советтик машинанын ичинен көз чаптырып көрүшүбүз керек. Ал кантип ушунчалык ийри, таң калыштуу өнөр жай гиганттарын түзө алганын, бирок ошол эле маалда анын өзүнүн негизги экономикалык жана социалдык пайдубалы акырындык менен, бирок сөзсүз түрдө жаракка кетип жатканын карап чыгышыбыз керек. Анда эмесе эң башынан баштайлы. Келгиле, эң жогорку жактан саясаттан баштайлы. Анткени дал ошол жылдардагы саясий система сыртынан зор көрүнгөнү менен ичинен алсыз болгон түзүлүштүн пайдубалы эле. Ошентип Хрущев өзүнүн белгилүү оттепель мезгили менен кызматтан алынгандан кийин Брежнев башында турган жаңы жетекчилик эксперименттер жетиштүү болду деген жыйынтыкка келди. Негизги ураан туруктуулук болуп калды. Бирок иш жүзүндө бул туруктуулук бардык эркиндиктерди кыскартууну жана партиянын бардык тармактарга толук катуу көзөмөлүн орнотууну билдирген. Эң кызыгы, бул жашыруун же көмүскөдө калган нерсе эмес болчу. 1978 жылкы Конституцияда бул ачык жазылган. 6-беренеде коммунисттик партия бүт системанын негизги бөлүгү деп айтылган. Башкача айтканда, партиянын бардык тармакты көзөмөлдөшү жөн эле иш жүзүндөгү нерсе эмес, мыйзам менен бекитилген нерсе болгон. Албетте, бул ырайымсыз бюрократиялык система адамдарга өтө катаал мамиле кылган. Мисалы, 15 жыл бою республиканын жетекчиси болгон Исхак Раззаковдун тагдырына көз салсак болот. Аны жөн гана кызматтан алып койбостон, дээрлик Москва тарапка сүргүнгө жөнөтүп, мекенинен толук ажыратып коюшкан. Ал ошол жакта бөтөн жерде каза болгон. Ал эми көп жылдар өткөндөн кийин гана 2000-жылы анын сөөгү Бишкекке кайра алып келинген. Бул система кандайдыр бир деңгээлде көз карансыздык көрсөтүүгө аракет кылган ар бир адамды кантип басып салганын айкын көрсөткөн мисал. Саясатта кысым күчөп, эркиндиктер азайып жатканда, ошол эле учурда республикада чоң өнөр жай өнүгүп жаткан. Элестетсеңиз, бир жагы суук, басымдуу абал болсо, экинчи жагы чоң курулуштар токтобой кайнап жаткандай көрүнүш. Жөн гана ушул санга көңүл буруңуз. 150дөн ашык. 20 жыл ичинде Кыргызстанда 150дөн көп ири завод жана фабрика курулуп, ишке берилген. Эгер жөнөкөй эсептеп көрсөк, бул ар бир 1,5-2 айда жаңы бир ишкана ишке киргизилип турганын билдирет. Масштабтар чындап эле өтө чоң болгон. Бул жерде маселе жөн гана санында эмес болчу. Республика көз алдыбызда өзгөрүп жатты. Негизинен айыл чарбасына таянган өлкө акырындап өнөр жайлуу мамлекетке айланып бара жаткан. Мурда таптакыр болбогон тармактар пайда болду. Анын ичинде ошол мезгил үчүн жогорку технологиялуу багыттар: электроника, машина куруу, күчтүү энергетика. Бул чыныгы экономикалык революция болгон. Ал эми бул өнөр жайлардын ичинен чоң секириктин башкы бермети, эң бийик жетишкендиги албетте Токтогул ГЭСи болгон. Бул өтө чоң масштабтагы курулуш. Кубаттуулугу 1,2 миллион киловатт болгон бул гигант жөн гана электр станциясы эмес эле. Ал Борбор Азиянын жүрөгүндө жайгашкан советтик инженериянын күчүн көрсөткөн чыныгы символ болгон. Дал ушул жерде негизги суроо туулат.
Эгер баары ушунчалык жакшы болсо, эгер ушундай ири гиганттар курулуп жатса, анда токтоп калуу деген сөз кайдан пайда болду? Маселе ошол. Бул жаркыраган, күчтүү экономикалык мотордун бир олуттуу заводдук кемчилиги бар эле. Келгиле, анын эмнеси туура эмес болгонун карап көрөлү. Чынында бир нерсени өзгөртүүгө аракет болгон. 60-жылдардын ортосунда экономикалык реформа башталып, анын максаты натыйжалуулукту жогорулатуу жана ишканаларга көбүрөөк өз алдынчалык берүү эле. Бирок бул аракет отту бензин менен өчүргөндөй эле натыйжа берди. Себеби реформаны эски буйрукка негизделген ыкмалар менен ишке ашырууга аракет кылышкан. Акыры бюрократиялык система аны жөн эле басып, иштебей калган абалга алып келген. Ошол учурда негизги көйгөй ушул болгон. Өнүгүү болгон, бирок ал экономисттер айткандай экстенсивдүү жол менен жүргөн. Бул эмнени билдирет? Элестетсеңиз, сизде бир талаа бар. Ошол эле талаадан көбүрөөк түшүм алуу үчүн жаңы технологияларды, жер семирткичтерди колдонбостон, сиз жөн гана жанындагы жаңы жерлерди айдап кеңейте бересиз. Советтик экономика дал ушундай таризде иштеген. Ал тереңдеп эмес, кеңейип өскөн. Жаңы заводдорду көбөйтүп, бирок бар болгон заводдорду жакшыртып, натыйжалуураак кылган эмес. Бул эмгек рыногунда таптакыр кызык, абсурдтуу кырдаалга алып келген. Бир жагынан жаңы заводдордо инженерлер жана кесипкөй жумушчулар жетишпей, аларды миңдеп башка союздук республикалардан алып келүүгө туура келген. Экинчи жагынан болсо, жергиликтүү жаштар, өзгөчө айыл жеринен чыккандар жумуш таба албай калышкан. Анткени аларда керектүү кесиптик билим жок болчу. Ал эми система болсо аларды тез окутуп, даярдай тургандай ийкемдүү эмес эле. Натыйжада мындай абсурд пайда болгон. Жумушчу күчү жетишпей туруп эле жумушсуздук жаралган. Натыйжада 80-жылдардын ортосуна карата айылдарда туруктуу жумушу жок 140 миңден ашык адам топтолуп калган. Бул өтө чоң социалдык көйгөй бүт коомдун астына коюлган. Билесизби, жарылышы мүмкүн болгон, бирок жай жарылуучу бомба сыяктуу абал болгон. Эгер өнөр жай системанын сыртынан жаркыраган, көз жоосун алган көрүнүшүн түзсө, анын эң алсыз жери Ахиллестин согончогу сыяктуу айыл чарба болуп калган. Дал ошол талааларда жана чарбаларда пландуу экономиканын натыйжасыздыгы эң ачык жана эң оор түрдө көрүнгөн. Эң кызыгы, акчада аяган эмес. Бул 20 жыл ичинде Кыргызстандын айыл чарба тармагына 5,3 миллиард рубль жумшалган. Өтө көп акча. Ал мезгил үчүн бул чыныгы астрономиялык каражат болчу. Бул акчага Токтогул ГЭСине окшогон бир нече ири ГЭСтерди да курууга болмок. Натыйжа кандай болду? Тилекке каршы, натыйжа абдан көңүлдү калтырган. Миллиарддаган каражат жумшалганына карабастан, 80-жылдарга келип дээрлик бардык колхоздор жана совхоздор чоң карыздарга батып калган. Техника сатып алынганы менен, тракторлордун паркы жаңыланганы менен, кызылча менен картошканы көп учурда дагы деле студенттер жана шаар тургундары кол менен жыйноого аргасыз болушкан. Акча болсо ошол натыйжасыз система ичинде жөн эле жоголуп кетип турган. Акыр аягында кой чарбасын дагы чыгымдуу кылып койгону болду. Ал эми кой чарбасы Кыргызстанда кылымдар бою эң кирешелүү тармактардын бири болуп келген. Бул баягы чөлдүн ортосунда кум сатуу бизнесин ачып алып, ошондон да банкрот болуп калууга окшош. Бул көрүнүш маселе акчада же ресурста эмес, негизги көйгөй башкаруу системасында экенин ачык далилдеп турган. Ошентип жыйынтыгында эмне калат? Бул ири курулуштар жана акырындык менен болгон деградация доору артында кандай мурас калтырды? Келгиле жыйынтыктап карап көрөлү. Негизги көйгөй адамдар эмес, алардын мотивациясында болгон. Командалык система, анда жогорку жакта отургандар сен үчүн баарын чечет. Эмнесе билет, качан жыйналат. Адамдардын өз эмгегинин жыйынтыгына болгон кызыгуусун толугу менен өчүрүп койгон. Анан эмнеге аракет кылыш керек? Эмне үчүн жаңы нерсе ойлонуш керек? Эгер баары бир сенден эч нерсе көз каранды болбосо.
Дал ушул абал токтоп калуунун негизги себеби болгон, айрыкча айыл чарбасында. Ошентип биз кайрадан негизги парадоксубузга келебиз. Көрсө, система тоо дарыяларын тосуп, ири заводдорду кура тургандай күчтүү болгону менен, бирок ошол эле учурда картошканы жөн эле өстүрүп жыйнап алууга өтө оор, жай кыймылдаган жана ашыкча бюрократиялуу болуп калган. Натыйжада мурас катары эмне калды? Көз жоосун алган өнөр жай күчү, бирок ал өтө алсыз урап бара жаткан экономикалык пайдубалдын үстүндө турган. Албетте, мындай ички карама-каршылык жарака кетип жаткан жердин үстүндөгү күчтүү темирдей көрүнүш. Түбөлүккө жашай алган эмес. Дал ушул карама-каршылык Кыргызстан 80-жылдардын аягында, андан кийин 90-жылдары көз карандысыздык алгандан кийин туш болгон оор кризистерге негиз болуп берген. Бул парадоксту түшүнүү бүгүнкү күндөгү көптөгөн көйгөйлөрдү түшүнүүнүн дагы ачкычы болуп эсептелет.